Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңылыктар, кабарлар жана окуялар менен саламатсыздарбы? Бүгүн 14 май шейшемби. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. 13 майда Владимир Путин Коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү менен видео конференция аркылуу ыкчам жыйын өткөрдү. Иш чаранын негизги темасы постсоветтик мейкиндикте пайда болгон көз карандысыз мамлекеттер менен мамиле түзүү. Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере. Это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить на тему о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную. Ну, к этому мы еще вернемся. Сейчас, по сути, давайте начнем этот разговор, эту дискуссию по одному из аспектов этой многовекторной работы. Госдуманын депутаты Володин Орусияга келген бардык мигранттар орус тилин билүүсү зарыл деп катуу айтты. Орусияга иштегени келген чет элдик жарандар өлкөнүн каада салттарын сыйлап, орус тилинде сүйлөшү керек. Мындай пикирин мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдирди. Анын сөздөрүн Дума телеканалы келтирди. Ошол эле учурда тилди окутуу Россия Федерациясында эмес, мигранттар келген мамлекеттердин аймагында жүргүзүлүшү керек. Биздин салтыбызды, маданиятыбызды урматтап, орус тилин билген адамдар биз менен иштөөгө келгени биз үчүн маанилүү. Ал эми биздин жалпы тарыхыбыз бар. Аны эч ким унуткан жок деп ойлойм жана ал тарыхка кандай болгон күндө да биз таянабыз дейт Володин. Көптөгөн мигранттар орус тилин билбегендиктен жана орустун каада салтын жана маданиятына кайдыгер мамиле кылгандыктан ар кандай көйгөйлөр жаралууда деп улантты саясатчы. Маселени чечүү үчүн Орусия дос өлкөлөр менен иштешип, керектүү шарттарды түзүшү керек. Володин бул абдан олуттуу багыт экендигин баса белгиледи. Буга чейин мамлекеттик думанын депутаты Сергей Миронов Санкт-Петербургда жүргүнчү ташыган автобус дарыяга кулап түшкөн кырсыкка жооп кайтарган. Ролдо Орусия жарандыгын алган Борбор Азия мамлекетинин биринин тургуну болгон. Миронов мигранттардын коомдук транспортто иштөөсүнө тыюу салууга чакырды. Ал белгилегендей буга чейин 18 облус жергиликтүү деңгээлде мындай мыйзамдар кабыл алынганын айтты. Албетте Россияда коомчулуктун көңүл борборунда Питерде 7 адамдын өмүрүн алган кырсык Мойка дарыясына кулаган автобустун окуясы болууда. Азыркы күнү эл өкүлдөрү депутаттардан баштап диванный эксперт комментаторлорго чейин эле мигранттарды жамандап каралап калышты. Анткени автобус айдаган киши 44 жаштагы тажикстандык Рахматшах Курбанов болгондуктан бүт мигранттар ушундай дегенге өтүштү. Ал эми чыныгы айып кимде? Балким аны ишке мажбурлап чыгарган орус жетекчилигиндеби белгисиз. Али иликтөө иштери жүрүп жатат. Негизи бул шопур жарандыгы РФ болгон, Россия паспортун алган киши экен. Анан техника деле адамды улутуну, стажды, жаш карыны тандабайт. Техникага ишениш жок, темир нерсе деп коет. Кандай дейсиз тууган? Оюңузду комментарийге жаза кетиңиз. Сиздерге эстете кетсек, Славянский бульварда 2017 жылы орус эле стажы жогору чоң эле айдоочу минген чоң автобус метронун оозуна чейин жүрүп кетип, бир нече адамды тепселеп өлтүргөн. Көп адамдар жабыр тарткан. Кырсык каш кабактын ортосунда деп коет. Ошондуктан биз дагы табалабайбыз. Дайым абайлап жүргөн жакшы. Айрыкча автомашина айдаган мекендештер. Ден соолукту жакшы карап, убакытты жакшы санап, убагында эс алып, ролдо жана жолдо этият болуңуздар. Москвада мекендештер, эгерде жумуш же квартира издеп жатсаңыздар, Береке.ру бекер жарнама сайтынан сөзсүз табасыздар. Ошондой эле Береке.ру тиркемесин Google Play'ден жүктөп, оңой издеп, оп-оңой тапсаңыздар болот. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, тууган урук менен бөлүшө кетиңиздер. Биздин каналга катталып, колдоп кетиңиз. Мигранттар боюнча жаңылыктар күнүнө Москвадан чыгып турат. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, документтерди тактап, мыйзамдарды сактап жүрүңүздөр. Регистрациянын суроогун карап коюңуздар. Кантсе дагы бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештер квартирага койдурам десеңиз 8929 975 8979 номерине кайрылыңыздар. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык.
Мекенибизге ийгиликтүү, жакшы жете эле күнүңүздөр берекелүү болсун. Аман жүрүңүздөр туугандар. Москвадагы мекендештер, кирди чыкты боюнча границага кыйналган жердештерди бекер ташыган, жолдо полный жардам берген, чек арага до конца өзү барган Толкунбекке чалыңыз. Ак кемеден десеңиз полный кошумча чыгымдар, разворот, черный список, өтүп кеткен, жоголгон документтер бекер болот. Машиналар комфорт, ыңгайлуу, жылуу жумшак барып келесиздер.